Кушубак кечиңиздер менен, урматтуу көрөрмандар, кадырлуу кечиңиздер менен. Мынакей бүгүнкү кадырлуу кечте биз сиздер менен 40 минуталык берүүбүздө жандуу үн менен сиздерде мейманда болмокчубуз. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө келиңиздер, анда бизден алыстабай, биз менен биргеликте болуңуздар. Бүгүн бизде Нарын шаардык маданият үйүнүн кызматкерлери жана ошондой эле азыр эжекелерибиз бир мыкты талант ээсин айтып атат, мынакей бүгүн ушул жерден тушоосун кесип, ушул жерден баардыгыбыз биргеликте талантына күбө болмокчубуз. Анда келиңиздер, биз менен бирге болуңуздар. Кандайсыздар? Саламатсыздар. Маанайыңыздар жакшы буюрса. Анда келиңиздер, чекесинен эле өзүбүздү бир тааныштырып өтөлүк. Бүгүн мен тааныштырбай өзүбүз тааныштыралы дедик. Себеп дегенде бул жакта дагы бир жаңы талант ээси кошулуп калган экен. Кененирээк маалымат алсамбы деп турам. Анткени агайыбыз ушунчалык мактап турат. Чынында баягы биз өтө талант ээлерине бай келебиз. Анан бүгүнкү талантты дагы чогуу тыңдайбыз деп турабыз, Келиңиз, анда агайыбыздан эле баштай берет окшойбуз, Биздин Мен Нарын шаардык маданият бөлүмүндө хормейстерлик кызматтамын. Өмүр бою ушу Нарын жергесинде, шаарыбызда ушу маданият тармагында иштеп келатам. Мен мындай катардан тааныштыра берсем, Ырыскүл Чечейбаева, ошо заманыбыздын залкар инсаны, тоонун булбулу, эң кичке Сагып эженин катарын толуктаган ырчылар келатат, бирок Сагып эженин өзүндө ырдаган ырчыларды мен кезиктире элекмин. Анан эми аккан арыктан суу агат дейт. Ошо Сагып эжендин инисинин кызы бизде чогуу иштейбиз. Туура айтасыз. Анан эми экинчи жигит болсо Амантур Имашев, өзү таланттуу жигит. Жакында эле Аваз телеберүүсүнө барып келди. Бүгүн эле келдиң го, Кече эле. Таланттуу Куланактын жээни болуп калабы, алтыным, Куланактын кулуну. Мынакей Айтылуу Чоро Кожомжаров агабыздын тектеринен болот. Ошол ойлодум да, бүгүнкү меймандарыбыз бир жөн адамдар эмес деп ойлоп аткам дагы. Кандан келаткан таланттардын ээлери да, кандан келаткан таланттар. Анан эми аркы чекедеги кызым болсо Эсенгул Ибраев деген атабыз бар. Эл акыны, Кыргыз Республикасынын эл акыны. Анан 15 күн болду. Экөөбүз таанышып интернеттен таап алдым. Аябай таланттуу кыз экен. Элнура кызым ушул Байгазактын кызы экен. Эми орто саз Байгазакта Асек Жумабаев деген атабыз. Ошол алтын медаль утуп келгенде кезегинде Америкадан. Мына тоонун бул Асек Жумабаев. Муса Баятов атабыздын ырларын ырдаган Асекемди кантип унутабыз. Биз ошол залкарлардын урпактары болобуз десек жаңылышпайбыз. Ырдап берели. Жандуу менен ырдап берели. Жумакендин ырларын ырдайбыз. Эсенбек агайыбыздын ырларынан ырдайбыз, Ырыскүл. Буюрса. Туура айтасыздар, жандуу үнгө не жетсин. Анан бүгүнкү агайыбыздын сиздерди тааныштырганына абдан бир башкача болду го деп ойлойм. Анткени сиздер өзүңүздөрдү ушунчалык мактап, ушинтип тааныштыра алмак эмессиздер. Келиңиздер, ырдайлык. Негизи эле жакшы эле көрөм. Эмнеге? Мына шедевр чыгармаларды чыгарганда 700 жазган бир гана Кыргызстанда Жумамүдүн атабыз менин өзүмдүн устатым. Анда Жумакендин ырлары менен баштап берели. Кеттиңиз.
жакшы көрбөйбүз, жакшы көрөбүз. Келиңиз, мына ушул алдыда жакшы бир жаңылык болуп аткан окшойт. Себеп дегенде биз Ырыскүл эжеге сиздерди ушундай эфирге чакыралык десек, эжекебиз биз ушундай бошобой жаттык элек деп көрсө, себеби ушул жакын арада ыргисы болмок экен, Анан ушуга да даярдыктар жүрүп аткан окшойт. Келиңиз, ушул тууралуу кичине кыскача маалымат бере кетиңизчи. Ооба, буюрса, ушул жаздан берки шаардык мэриянын кеңешти тарабынан уюштурулган ыркес өтпөдүбү? Ошо мекемелер арасында өтүлүп кетет. Буюрса, кийинки кезек бизге чукулдап аябай кызуу даярданып аткан убагыбызда бизге берилген. Эми биз буюрса ушу 21-inde беребиз да. Биз 6-чысы болуп атабыз, анан кийинкилерди күзөтүп атабыз. Ошого иш-чараларга карата биз жаныбыздын катуу иштеп аткан убакыт болуп атат да. Ошо башкача бир жүрөгүңүздөр толкунданып бир ушундай учур болуп атат да азыркы учурда. Анан бизде дагы ошол маалыматыбыз боюнча биз дагы тартып келе атабыз. Биздин азыр алдыда ооруканабыз, биздин Нарын шаардык ооруканасы алдыда келе жатат да. Анан азыр даярдыктар кандай? Биз алабызбы, биринчи орунду алабыз деген үмүттөр барбы? Сөзсүз ар кимдин тилегени жакшылык дейт. Анан баарыбыз эле калбай эле артка деген эле чамдаган эле ойлоп атасыздар сиздер азыр биз ырчы болсок, баардык ырчы да сиздерде. Актер, актриса деги эле койчу баардык талант бар да. Ошол себептен сиздерде үмүт чоң болуш керек. Бирок биз бир жерден айта кетели ага, биз көпчүлүк бөлүгүн, басымдуу бөлүгүн баягы маданият тармагы, спорт, анан китепкана биригип атабыз да. Анан басымдуу бөлүктү биз спортко берип атабыз да. Эми эл ичинде Элнурага окшогон таланттар көп чыгат экен да. Ошолорду чыгаралы деп басымдуу бөлүгүн биз ошолорго берип атабыз. Биз коштоп берип, репертуарларын таап берип. Аябай ырчыларыбыз чыкпаса дагы, мындай таланттарды, сырткары таланттарды, эл ичиндеги таланттарды Биз баарыке мындай фольклорлук жааттан болобу, же эстрада жааттан болобу, баягы коомчумда коштоп гана берип болуп атат да. Басымдуулукту болсо тиги китепкана менен биз спорт комитетине. Ушуну айтып койгонуңуз жакшы болду. Себеп дегенде ыргесе болуп атканда, булар баары бир ырчы. Ооба, ошол нерсе болуп калат да, ошол нерсе болуп калат. Мынакей көрүп атасыздар. Биз эми долбоорду өзүбүз түзгөнбүз. Долбоорду мен жазгам. Анан эми биз элден таланттарды издейбиз да. Анан башына өзүбүз барып алганда туура эмес да. Биз элден талант алып, кайра элге берип, көрсөтүп, мына Элнурга окшогон манасчы кыздарды тапсак, бизге ошол да негизги ыркесенин максаты ошол да. Анан азыр 6-чы, бирок бизди кошуп коюптур да. Музыкалык мектеп да кошулуп калыптыр да. Мына ушул жерде биз кызмат эле кылышыбыз керек эле да. Анан бирок биз чекеде карап турбай, маданият үйүндөгү, бөлүмүндөгү тарыхка да кайрылып, баардык нерсе убагында болуш керек. Биз ал жерде упайга деле карабайбыз, иши кылып, аябай элдин ичинен таланттарды издеп таап алсак, бизге ошол олжо да. Абдан жакшы экен. Сиздердей мыкты таланттар ошолорду баягы алдыга сүйрөп аткандан буюрса жеңиш тараптагы сиздерде жылмайсын деген жакшы тилекти айталы, жеңиш тарап. Келиңиздер, эми мен ушундай бир чыдамым кетип атат. Элнураны ырдаталы. Казак ырларынан эми жандуу болгондон кийин анан жандуу дагы ритм менен ырдайлы. Жандуу менен жандуу. Жана италенче кетпейсиз. Дорез кеткен.
Эми келиңиз сизге да бир суроо берип кетейин Элнурага. Айтыңызчы, бул дегели талант сизде кайдан? Музыкалык билимиңиз барбы? Жок, музыкалык билимим жок. Кичинекей кезден эле ата-энемден алган. Ата-энем музыкалык билими жок ушундай ырдап атат, Анда жакшы. Табигат тартуулаган. Ата-энем ырдап жүрчү экен мурда, кийин анан кийин мен кичинекей кезден баштап жаш таланттарга катышып, ошондон кийин ырдап чыгып калдым. Кээ бир жаштарды айт десең да айтпайт, жатта десең жаттабайт, анан билгир экен. Ар жагында кандан келген талант кайла жок. Айла амал түгөнгөндөн кийин, анан балдар көзгө көрүнгөндөн кийин окутканга, жетигил багытка берип, ата-эне балдар үчүн камкордук көрө баштайт да. Бул жерде кандан келген талантка айла жок. Аны шибегени капка катпаган сыңары бир жерден жарк этип чыга келет да. Анан мен ошондой көрүп, 15 күн болду иштешип атабыз. Ошо Оштон келген курсташтарымдагы бүт музыканттар, композиторлор үйгө алып келип ырдатып, алардын да батасын алып бердим. Келечеги кең кыз да. Жакшы жолго түшүп алса, бир жакшы ырчы кыздардан болот. Агай өзү да сөзүн берип атат да, мен талантын мынча көрдүм, таптайм, өзүм колума алып. Сөздү айткан турам. Азыр Элнура буюрса, мына Манастагы айтат дедик, ушул жүрүштө программаны дагы 1-2 сап айттырганга аракет кылалык э. Элнура макулдугун берип, ушул эфирден өзүнүн бир талантын жандырам десе, анан айтсаң, дагы мындан кийинки пландарың кандай болуп атат? Ошол музыкалык билимиң жок деп атасың, бирок музыкалык тарапка бир тапшырып, мындан ары дагы билимим жок. Ошондой жакшы ой максаттарым бар. Музыкалык чыгармачылык жакка кызыгып, музыкальный окуу жайга тапшырып, ырдап эме кылсам деген жакшы ой максаттарым бар. Келечек алды. Келиңиздер эми, анда кимибиздер ырдайлык? Ким бирдейби? Агайыңыз дагы биздин эфирлерибизге биринчи жолу келип отурат. Мен дагы эме Темиркул агайыбыз дагы бул киши дагы өзү айтып калдым, мындан дагы бир 20 күн мурун ошо Абаз Тиле долбоорунда ошо Сонунбек Кадырова деген эжекебиз ошо долбоордун жетекчиси ушул киши, ошо киши автор ошо киши. Анан ошонун баягы немеси менен Темиркул агайыбыздын бир өмүрлөшмө деген бир жакшынакай керемет татынакай чыгарма бар. Ошону менен колуктум экөөбүз барып биринчи турдан өтүп кеткенбиз. Анан мына ошо көчө жакында да кайра келдим, экинчи турдан барып катышып, бул финал болуп атканда. Анан эми мындан өтөр бекенбиз деп кайра барып, кайра сабырлашып, бул эми 7 дубандан келип аткан улан кыздарыбыз. Бир 12 жаштан 70 жашка чейинки. Татынакай ушуга талантты баалаган, өздөрүнүн баягы таланты менен жүргөн, баалашып кичине барыки ошол жактан кичине тизгиндешип келдик, ат салышып. Кудай буйрса жакшы, аяктан да жеңиш ат алып келдик. Бул жаңылык туга элек болчу. Да, сиздер дагы угуп атасыздар. Жаңы угуп атабыз да ошо. Анан эми Кудай буйрса ушу агайыбыздын ошо калемине сөз оон ушул кишиге таандык ошо өмүрлөшмө деген керемет чыгарма менен барганбыз. Жазып берери менен эле сразу ошо менен аттанып кеткенбиз. Кудай буйрса жакшы, эми бар эке комузум деле бар эке, эми өрүк комуз болбой атат. Анан бар эке күндөп түндөп жол жүрүп атып, анан кичине мындай чүчкүрөөк болот эмеспиз бул арке чыгармачылык тараптардан. Назигирээк. Назигирээк. Анан эми кичине ооруп калыптыр, анан ошончо да аракет кылып берейин эми. Керемет бир чыгарма болсун, эми каякта болбосун, эмне болбосун, ушул неме менен баягы неме болуп жүргөн бар болгун бажырайган карындашым деген бир эски чыгарманын бири бар. Ошо арасында өзің ғана көктегі жанып тұрған жолпон елем қоқысқан шаң жұғызып албайын деп кийгизгенде мен коркор элем, ай коркор элем. Кокускан чаң жугузуп албайын деп колумду
сыймай коркор эдем сүйчелин өлтүр булак сезим мени сезимди сездирбедим мен көзүм менен тили жок махабатым иште калды эсен бол кайда жүрсөң ай карындашым ай карындашым тили жок махабатым иште калды бар болгун ажырайган карындашым карындашым эсен бол кайда жүрсөң ай карындашым карындашым азыр аман тур деп атса бул Түгөлбай Казаковдун ыры да Айшинин ыры. Анан Айшиден биз тарбия алып, мен Айшини кумир тутуп ушул жашка келдик да. Рыспай агайдан окудук. Даже ошо кыздардан азыркыдай колумду тийгизгенден коркор элем деп атпайбы? А биз обон чыгаргандан коркор элек. Анткени ошончолук тайбитте, ошончолук мукуралуулукта, ошончолук тазалыкта обон чыгарып аткан агайлардын обонун бузуп албайлы. Ошону бир туура үйрөнөлү, ошонун текстин даана үйрөнүп, ан сезимге алып кирип, анан кайра элге жеткире алабызбы деген бир түмөн түйшүк жүрөгүбүздө орноп турар эле да. Азыр мен Эсенбек Маданбеков деген агабыз бар да, ошо 70ке быйыл чыгып калды. 16 жашында балама деген оонду жазганда, анан ошо кишинин толгонгонун угуп көрбөйлүбү Рыскүлдүн аткаруусунда. Таң чолпонун эмне деген керемет сонурлары бар да. Агайым өзүмдүн байкем Кумбелден анан ошонун тамары же ырдап жүргөн ошолорун бир ырдап койчу. Sarı sana diye
ойлондук, толгондук. Деги эле тамаша иретинде суроо болсун. Анткени мен Рыскүл эжени билем, мындай бир тамашалап, бир тамаша эмесинде сүйлөп кишини күлдүрүп турасыз да. Анан мен ойлойм, деги эле ырчылар бир ойлонуп капаланышабы деген суроо келе берет. Биздин жумушубуз ошо экен, анан баягы кайгырып капаланганда да бирөө ким сезет. Анан баягы өзүң мотивация берип, көңүлүңдү көтөрүп, ооба, анан канча чарчасаң дагы, кайгырсаң дагы көп нерсени ушу жумушка келгенде баягы ырдап, анча-мынча стресстерди чыгарып алабыз деген эле. Ошо сиздерге баягы жеңилирээк өтсө керек. Жеңилирээк өтөт да. Рыскүлдүн бир мүнөзү өтө көтөрүмдүү да. Көтөрүмдүү, анан боорукер, баарын тең карап, тең мындай бетке чаба сүйлөп, Сагып эже дагы ошондой киши болчу да. Ушундай, эми бул кандан келе турганын айтып атпайм, ошол мүнөздөр бул бир туугандан бир тууганга деле өтө берет да, ошондой бир мүнөздөрүн киши залкарлар менен иштешип калдым да. Анан мен көп айтам, Сагып эже келе элек, ырыспайчылар келип атат, катарлары улам көбөйүп атат. Киши келиши көптө болуп калды. Сагып эжени издеп элатам. Эми ошол азыр Тулпар ушундай кезинде ырларын ырдап кал. Жездеңдин да сонун ырлары бар эле деп Асанбек Абдуласов жолдошу өзү актер болсо да сонун ырларды чыгарган. Ага мен күбөмүн, Жумакендин артынан ээрчип жүрүп, ага киши да жакшы обондорду жаратканда өзү актер болсо дагычы. Демек Жумакендин ушунчалык айлана чөйрөгө тийгизген таасири ар бир ырчыга өзүнчө обон жазып бергендери менин көз алдымда да. Мисалы Рыскүлдү көрсө, Рыскүлгө өзүнө ылайыктап, Андабеков болсо, Андабековго койсун экөө, эже апабыз экөөнө ылайыктап ыр жазып берип, Элнурага өзүнө жарашыктырларды жазып берер эле. Анан эми Элнураны ырдаталы эми. Биздин үчилтиктер болот да, Манас, Чыңгыз, Кыргыз дегендей. Анан Тыныбек Актан табылды дегендейчи. Анан үчилтиктин эми нарындан тапкан махабат деген ырыбыз табылды. Агабыз касиеттүү адам да, киши драматург, сүрөтчү, актер, обончу, комузчу, дастанчы санап бүтпөйт да. Анан эми ошо кишинин бир обонуна кайрылып коелу, нарындан тапкан махабат. Майлин Осмонов нарындан тапкан махабат да. Нарындык кызга деген бир бар эмеспи?
азаматсың бар болобай. Береке. Азыр бүгүнкү күндө соц тармак жаштардагы сиздерге караганда биз баягы соц тармакты көбүрөөк билип көбүрөөк түшүнөт экенбиз. Анан сиз айтып атасыз интернеттен карап мен таап алдым депчи. Анан азыр Элнурага да биз кошумча ошол чыгармачылыгына бир түрткү берүү максатында дагы теле көрүүчүлөр ойлоп калышы мүмкүн. Сонунурда айткенче эле муну соц тармактардан кайсы жерден табабыз депчи. Анан YouTube каналы азыркы учурда ошол каналдарда ырларың бар. YouTube'да мындай тойдон алынган үзүндүү бир ырлар бар. Буга чейин тойго да чыкчусуңбу? Жок, мындай байкем тойунда бир эжем Туугандар тойунда калчу кээде ошондон башталат. Тууган арасындагылар. Маданият тармагында иштеген Актилек деген байке ат башка кетип бараттыр. Мен да ат башка кетип бараткам. Анан таксинин ичинен эле алдыда отуруп ырдап кетип бараттыр. Анан тойго чыгасызбы десем эле оо деп калды. Анан экөөбүз алмак салмак жарышып ырдап бардык. Анан эле номеримди алып калган. Анан кечинде WhatsApp аркылуу ырдаган видеолоруңду жөнөтсөң деп калды. Анан мен жөнөттүм. Анан аны агайыбызга көрсөттүр. Агайыбызга да чоң рахмат ошол талантты баалап. Эртеси эле чакырды. Эртеси күнү эле саат 2-ге ушундай культурага келе калчу деп эле чакырды. Бардым, ырдадым, жактырды. Ошентип Ооба, Элнура келип ырдаганда баарыбызга жакты. Анда ошол жакта себепчи дагы болуп калат бир кандайдыр бир мынакей сенин чыгармачылыгыңа дагы ошол Актилек байкебиз чоң салымы болгон экен, агай карап келип сени тапшырып берген экен. Абдан жакшы. Бүгүн Элнураны дагы баягы сүйлөбөй олтурбасын деп бир сүйлөтөйүн дедим. Буюрса мына биринчи чыгарылышыбызда ушундай болуп атат. Эмкиде билими мындан ары улантып дагы жакшы ырларды жаратып мындай ыры күчтүү болгондо дагы чыгарма эфирге чакырсак, Ар бир нерсенин башталышында сүрдөө болот, тартынуу болот, анан көнүп алгандан кийин анан өзү закылдат эле ырдап баштаса керек. ооба. Удайлайлы манас айттырсак кандай дейсиздер, Ооба. бейлендагына. Манас Үзүндө айтсам. Манас биринки сап өзүндү айтсаң болот. Кошойдун Манаска кайрылып турган жерин айтып берейин. Кызыл кыяң кезеңден кымбатың Манас компоюп көрүнүп калган кез экен, кыйноого түшүп кыргыздар бөлүнүп калган кез экен, кайнаган калың Кытайга каматып салган кез экен, көккөтөйдүн кемеге калмак Кытай манжуга талатып салган кез экен, ошондон акырын сүйлөп бекташтай алдаңай көлүм укчуңа деп баштайт. Ой, көккөтөйдүн кызыгаш көргөнү келген экенбиз, таланып Кара Кытайга Манас өлгөнү келген экенбиз. Кара Кытай манжунун албан түрлүң эли бар, алакандай кыргыздан ала албай жүргөн кеги бар, бейпайды салып булашта бет алышар жери бар, чадакташпай чырдашпай дегениң эң өтөлү, маникер тартуу берелиң ат менен алдап салалы, айланайым Манасым булардын амалын мынтип да Манастын кары чыгып бетинде, чары чыгып көзүндө, ошондо кошойгоң айтып турганы, бир көңүндөй турганда күлүктү кантип берейин, күчөгөн экен бугапыр, бүгүн күрпүлдөшүп көрөйүн, айдыңым айдай турганда аргымак кантип берейин, алжыган экен бугапыр, бүгүн алып бурушуп көрөйүн, артпай кыргыз журт үчүн ажалым жетсең өлөйүн, жигит бири колдосо кени канын төгөйүн, кашкылабаның жолумдан калмакты беттеп келейин, ошуга жылдаган капырдын мен бүгүн калканын жерге Музыка ырдоо дагы бул башкача, жүрөккө сезимге бир башкача тиеткен. Манас айтып атса карасаңыздар, башкача бир образ, үндүн боёгу. Карасаңыздар, ушундай Манас. Адамга берет чөтүн. Бүгүн агайыбыз дагы сиздерге бир дагы чыгармаңыздарды, ырларыңыздарды кооздойм деп келип отурган агайга да рахмат. Келиңиз агай, сизден бир чыгарма күтөбүз. Мен сизден суранам, ушу ак кемени ырдап берсеңиз дейм да, анан сизден. Туура. Эми балдар үчүн да. Мына балдарым, мына Акмарал деген кызымды тарбияладым эле. Булар дагы сыймык экен да. Анан кече Нургазы менен дагы мурда күнү айтта деле сүйлөштүк.
Анан демек сіздерге жақса кантип сурап аткандыр давай коелу оригиналын. Жақсы шыққан шығармада. Акем. Атадан бала айырыласың. Сонун берилгенде ошо чыгармадачы ошол нерсе бала кандай бүткөн атасын, канча азыр балага кандай мамиле жасап атабыз. Мындай нургазылар көбөйүп атпайбы? Нургазылар атасын күтпөсүн, акыркысы болсун. Сон. Агайыбыздын бир ыры менен, коштоосу менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кандай сен? Бага берип коюңуз. Мен ушуга тойбойм да так берем. Кайра-кайра. Саңгалы керемет сүйүү деген бар. Авторларды атай жүрүш керек. Ушуга көнүп алсак жакшы болот. Ошо эмгек кылып, мээнет кылып жазат да. Анан кээде ошо баягы ушу бир кеседе өтө эле осол болду. Ошол Медин Алыбаевдин ырын-ырдап атышат дагы мен тиянышанда анан автор деп атат. Ошондо аябай өкүндүм. Атаң көрүү деп. Thank you.
береке, ар дайым үнүңүздөр өчпөсүн. Мындан дагы чыгармачылык ийгилик. Мынакей бүгүн сүйдүк, толгондук, ойлондук деги эле бүгүн көп темада. Манас айттык. Сиздерге келип ушул телекөрүүчүлөрдүн көңүлүн буруп, ушундай бир жагымдуу чыгармаларыңыздар менен кооздоп, бир шаңга бөлөгөнүңүздөр үчүн терең ыраазычылык. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Чоң рахмат. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз дагы өз соңуна келип отурат. Кийинки берүүбүздө биз сиздер менен амандашканча саламатта болуңуздар. Кадырлуу кечиңиздер менен. Бара келди.